Бейиш энелердин таман астында деген хадис бар. Дал ушул бейишке кириш үчүн мен мусулманмын деген ар бир инсан көптөгөн кылдаттык менен жашоосу зарыл болот. Тагыраак айтканда, Аллахтын берген буйруктарын аткарып, ошон менен биргеликте анын уруксат бергендерин аткарып, ал эми тыюу кылгандардан алыс болуу зарыл. Ал эми дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө бейиштеги аялдар кимдер жана бейишке кандай аялдар кирет, кандай аракеттерди кылыш керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуу кыла турган тема бейиштеги аялзат деп аталгандыгына байланыштуу. Дал ушул теманын үстүндө маалымат алыш үчүн студиябызга Бүүзүра Кубатбаеваны жана Нуржамал Орозматованы чакырабыз. Мен сизге биринчи суроону узатайын. Ушул бейиш энелердин таман астында деп биз дайыма колдонуп келебиз бул сөздү. Бирок эмнеге бейиш энелердин таман астында деп айтылып калган? Эмнеге аталардын же эркектердин таман астында эмес? Бейиш деген бул өзү эмне? Кыска жана нуска бир сыпаттары менен таңазалап бир айтып өтүңүзчү. Бейишти Аллах Таалам өзүнүн болгон кудурети менен жаратылган, бейиш жана тозок жаратылган. Демек бейишти биз кулагыбыз менен дагы угуп, көзүбүз менен көрүп, жана бир нерселер бул дүйнөдө болуп жаткан нерселерге салыштырып эч кандай салыштыра албайбыз, уга да албайбыз, көрө да албайбыз, бир нерсеге окшоштура да албайбыз. Бирок ошондой болсо дагы бейиш ушундай эң сонун кооз Аллах Тааланын керемети менен жаралган жай деп элестете алабыз. Бейиш деген бул Аллах Тааланын өзүнүн пенделерине берген сыйлыгы. Аллах Таала ушу Куран сүрөлөрүндө айтат: мен силерге өзүңөрдүн акылыңар жетип көзүңөр көрбөгөн жакшылыктарды даярдап койдум. Силер аны элестетип дагы бул дүйнөдө биле албайсыңар депчи, эч кандай даже өзүңөрдүн нафсиңер менен сезе албайсыңар. Ошол менин сыйлаган, силерге белек кылган бейишиме келип киргиле деп айтып, анан ошо шариятта илим кылып бизге кандай жолдор менен биз ошого татыктуу болорубузду үйрөтүп, шарият илими ошону үйрөтөт да. Бейиштеги бар нерселерди бул жашоодон кезиктире алабызбы? Болсо кайсылар? Бейиштеги бар нерселерди бул жашоодон кезиктире албайбыз, бирок окшошторун кезиктирсе болот. Мисалы үчүн хадистерде келет, мөмө жемиштер дейт. Мөмө жемиштер ошо бейиштеги тамактардын кичинекей бир бөлүкчөсүнөн деп айтылат. Мисалы үчүн мына сүт, бал, суу дейли жана шарап дейли, мына ушулар дагы ошо бейиштеги тамактардын бир кичинекей үлүштөрүнөн кошулган. Эми Аллах Таалам айтат, бул бейиштеги нерселерди бул дүйнө менен салыштырууга болбойт дейт. Бейиш деген бул ошол ибадатта жүргөн пенденин Аллах Таала тарабынан алган сый-урмат деп. Бейиште эч кандай ичесиң, кайра чыгаруу жок. Эмне кааласаң, ошонун баары бейиште. Эми бүгүнкү теманын негизине кирели. Эң негизгиси бул бейиштеги аялдар кимдер? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери боюнча, айтуусу боюнча 4 аял айтылат да. Биринчи Иса алейхиссаламдын апасы Мариям апа, андан кийин Фираондун аялы Асия апа айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи аялы Хадича апабыз динге аябай кызмат кылган, биринчи пайгамбарга ишенип, ошол бүт кызматын, мал мүлкү менен ушу пайгамбарга жардам берген да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы Фатима айтылат. Бул Фатима энебиз ушунчалык имандуу болгон экен, кичинесинен баштап пайгамбардын кызы болуп, апасы ушундай бейиштик аял болуп, ошолордун тарбиясын көрүп өскөндүктөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү айтканда, сага ушу аздык кылабы бейиштеги аялдардын башчысы болуу же болбосо үлгүсү болуу деп өзү айтканда, ушу бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Бүгүнкү теманын үстүндө коомчулуктан дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошого көңүл бөлөбүз, андан соң алдыдагы конокту чакырабыз.
Бейишке кириш үчүн аял заты үй бүлөсүн жакшы сактап, тынчтыкты сакташ керек, балдарына жакшы көңүл бөлүп, ыймандуулукту сакташ керек. Эң биринчи балдарына камкордук көрүш керек, балдардын келечекте жашоосун ойлош керек, анан жаман жумушка барбаш керек. Ошондой балдар тарбияласаң ошол бейишке деп ойлойм да. Бардык жакшылыктарды кылыш керек. Мисалы 5 убак намаз окуп, анан Алланын жолунда жүрүш керек. Аялга бүт бардык нерселер тиешелүү, ошондуктан аял дайым өзүнүн эмесин аткарса бейишке кирет. Аял заты бейишке кириш үчүн биринчиден күйөөсүн ыраазы кылыш керек, күйөөсүн айтканы менен болуп, жана ошондой эле ата энесин чыгып аял заты бул жашоодо сабырдуу, мээримдүү, кечиримдүү болуш керек деп ойлойм. Эми бала багат, күйөөсүгө кызмат кылат, намаз окуйт, Алланын жолунда. Ошондо бейишке кирет, Кудай насип кылса. Менимче бактылуу, ыймандуу болуш керек. Ошо, ыймандуу, акылдуу болуш керек. Жакшы адам болуш керек, чынчыл, эч кимге калп айтпай, күйөөсүнө жакшы мамиле кылып. Өзүн жакшы алып жүрүш керек, ыймандуу жүрүш керек, жакшы окуп, жанагындай орусча айтканда цели коюп, ошого жылыш керек, ошондой деп ойлойм. Бейиш эненин таманында дейт, ошондуктан ата энени биринчиден ыраазы кылуу деп ойлойм. Бардык жакшы иштердин бардыгын болбосо дагы намаз окуп сураш керек. Өзүң эле сурашың керек да, бирөөдөн сурап кой деп түтүп дебеш керек да. Бүгүнкү биздин темабыздын суроолоруна кенен маалымат алыш үчүн студиябызга дин өкүлү Ихтияр Абдуллинди чакыралы. Айымдарыбыз айтып өттү, бизге жанагы бейишке кирген айымдардычы, дал ошол сиз дагы толуктап өттүңүзчү, бейиштеги аялдарды, алар кайсы сыпат үчүн бейишке киришкен? Кичинекей кезинен башлай турган болсок, кичинекей кезинен кыздын биринчи вазипасы ушул бейишке кириш үчүн эркектерге тиешелүү эле нерсе бул ата энесин сыйлап, ата энесинин кызматында болуп, ата энесинин ыраазычылыгын табуу. Чоңойгондон кийин, эми азыр мисалы үчүн чоңдорго сүйлөйлү, анткени кичинекейлерге бул эжелер, анан энелер өздөрү жеткирип түшүндүрүш керек да ушул нерсени. Биз чоңдорго сүйлөйлү азыр. Турмушка чыккандан кийин аял киши эмне кылат? Аял киши үчүн мурда мисалы үчүн бардык инсандарга тиешелүү болгон эне атанын ыраазычылыгы болсо, аял киши турмушка чыккандан кийин ага күйөөнүн ыраазычылыгы калат да. Биринчи орунга ошол өтөт. Андан кийин болсо ата эненин ыраазычылыгы болот да аял үчүн. Эми ошол күйөөсү ыраазы болсо, ал бейишке түшөт. Сизге ушул жерден бир суроо заткым келип атат. Эгер аял заты бул күйөөсүнүн ыраазычылыгын алса гана бейишке кире деп атпайсызбы? Анда эмнеге бейиш энелердин таманасында болуп айтылып калган? Бул маселе негизги маселе. Анан жалпы элге тиешелүү, эркекке дагы, аялына дагы тиешелүү сөз. Бул эреже. Бирок аял киши турмушка чыккандан кийин мурда ата энеси ага жооп берет эле. Тарбиялайт эле, курсагын тойгузуп, тамак ашын берип, кийим кечеги менен камсыз кылат эле да ата энеси. Кыз турмушка чыккандан кийин ушул ата эненин милдетин күйөөсү мойнуна алат да. Ушул себептен ушул жерден бир гана илля деп туруп, бир гана кыз турмушка чыккандан кийин ата эненин ордун баягы урмат сыйда күйөөсү алат да. Шариаттын жолунда жүрбү, же кандайдыр бир себептен жөн эле жүрүп эле бир кокустан бейишке кирип кетиши мүмкүнбү? Мисал келтирип өтүңүздөрчү. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде мындай хадис бар да. Кээ бир адамдар өмүр бою ибадат кылып жүрүп, бирок тагдырында тозоктук болсо, ошо өмүрүнүн аягында бир зыро деп коюп, бир кулаш же ушундай чыкана калганда бир ушундай жаман иштерди кылып эмеге түшүп кетет депчи, тозокко түшүп кетет деп. Кээ бир адамдар ибадат кылбай жүрүп, может жаман иштерди жасап жүрдү, бирок өзүнүн тагдырында бейиштик болсо, өлүмүнүн аягына бир аз калганда жакшы иштерди жасап туруп бейишке чыгып кетет дейт. Жакшы, Ихтияр мырза, толуктайсызбы? Эжебиз айткандай, эч ким өзүнүн амалы менен бейишке кире албайт. Аллахтын райымына албаса, ушул Аллахтын райымына жетиш үчүн ар бир инсан ар түрдүү жол менен жетет экен да. Кээ бирлер, мисалы үчүн бир аял күнөөкөр иплас жолдо жүргөн бир аял бир мышыкка суу берип туруп, бирок Аллахка ишенген болгон да. Аллахка ишенген, бирок
Аллахка ибадатты жакшы кылбай жүргөн аял. Ошондо бир эле нерсе аны Аллахтын рахматына жеткирди да. Аллах аны райым кылды бир эле иши себебинен. Ал иш кандай болгон? Ал мисалы үчүн боору ачып ушул мышыкка суу сабатат деп туруп суу бергендиги үчүн Аллах Тааланын бардык күнөөлөрүн кечирип койгон да. Ушул эле сыяктуу бир итти дагы бир эркек киши суу берип коюп эле Аллахтын рахматына жеткен да, Аллахтын райымына бөлөнгөн. Ушул жерде биз мындай айтабыз да, Аллах Таала бизди кайсы иш менен өз райымына алат, аны эч ким билбейт. Ушул себептен ар бирибиз ар бир ишке күн коюп жакшылап ихлас менен аткарышыбыз керек. Мисалы сиз айтып атпайсызбы азыр ошол Пайгамбар хадисинде бир сойкулук кылып жүргөн аял ошол бут кийиминен итке суу алып берип кудуктан аны бейишке кирди дейт. Бул жерде кээ бир адамдардын ойлонушу мүмкүн да, мисалы ушинтип сойкулук кылып жүрө эле бир итке суу берип коюп же бир жаныбарга бир жакшы мамиле жасап коюп бейишке кирип кетсем болот экен да деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн да. Балким ушуну бул жерде негизги айтылган ой ал жаныбарларга мындай ырайымдуулук катары. Мисалы жаныбарларга да зулумдук кылбагыла деген мааниде айтылган хадис болуш керек деп ойлойм. Сиз ошол илимдүү киши катары ушундай ойдогу аялдарга бир кененирээк маалымат берип койсоңуз жакшы болот да. Өзү бейишке киргизе турган Аллах Таала да тозокко азаптай тургандан Аллах Таала бул Аллах Тааланын иши да. Анан Аллах Тааланын райымына биз баа бере албайбыз. Бирок ушундай таза ойлор, таза ниеттер мен азыр сойкулук кылып жүрө берейин же болбосо азыр күнөө иштерди жасап жүрө берейин, анан ушундай иш кылып коем дагы бейишке түшөм дегенге анда жакшы ойлор келбейт да өзү. Бул дагы бир эреже да. Адам баласы түшүнбөй, билбей, алсыздыгынан же болбосо ага илим жетпегендигинен ушундай күнөөлөрдү жасап туруп, анан кокустуктан ушундай бир жакшылыкка чын жүрөгү менен, жан дили менен, ихлас менен бир аткарып койсо, ошондойлор Аллах Таала кечирет да. Бирок атайын, мен бүгүн урдайын же болбосо башка бир күнөөнү жасайын, анан тооба кылам дегендерге анда жакшы ойлор келбейт да. Азыр айтып атпайсыздарбы? Бейиш эненин таманын астында деп. Бул балдар үчүн болуш керек деп ойлойм. Аял кишиге айта турган нерсе, аял кишиге анын күйөөсү же тозогу же бейиши. Ошондо бар жок нерсе кишилерге байланып атабы же аялдарга байланып атабы? Мындай болгондо деле кайра аялдарга байланып калып атпайбы? Анткени ошол кишилерди дагы апа тарбиялап атпайбы? Эгер ошол бул жерде атаны айтып атасың, ата кайра ата кандай болуп калып атат деп. Атаны эгер жана мен айтып кеттим го, бейишти кылып тарбиялаш керек. Ошол энечи илимдүү болуш керек. Ошол атасын сен ушундай кыл, аялыңа жаман эмекпе, балдарыңды эч нерседен кем кылбай, ошол аялы ыраазы болгондой кылып, жөн эле ал атасы сабай берип антмесе деле анан ыраазы кылайын дей берсе да болбойт. Ал эркек киши өзү жакшы болуш керек да, мындай баарына тегиз караш керек. Аялын сыйлап, ушундай кыл деп, андагы кайра эле аял киши тарбиялап атпайбы? Ошондуктан дагы эле ошол көп нерсе аялдан зависть эткен үчүн именно бейиш эненин таманында деп айтылып калса керек деп ойлойм да. Мен сага ыраазымын деп айтыш бул эркектин ыраазычылыгы, ошол колуктусуна ыраазы болуп атканын билдириш керек. Өзү дагы мен ыраазымын сенден деп айтыш керек. Айтыш шарт болбосо мүмкүн анын ыраазычылыгын бир эле Аллах билет. Жакшы, талкытайсызбы? Нуржамал туура эле айтты, бирок ушу жөнүндө бир хадис эсиме түшүп кетип айткым келип кетти да. Бир алымдын кызы болгон экен да. Анан баягы шариятты окуп отуруп, атасына айтат экен: "Атаке, мен ушу такыр күйөөгө тийбей эле, күйөөм ыраазы болобу, болбойбу? Мен бейишке чыкпай калуудан корком. Ошон үчүн күйөөгө тийбей эле өтөйүнчү" дейт экен. Атасы айтат экен: "Жок балам, күйөөгө тийип, бала төрөп этсең, андан да бейиш таттуу болот. Мен дуа кылайын, жакшы күйөө болсун" деп, анан күйөөгө тий дейт экен. Ошентип отуруп дуа кылып атканда атасы өтүп кетет экен, анан бирок күйөөгө тиет экен. Анан ушунчалык күйөөсүнө жагыш үчүн аябай баардык шариаттагыдай болуп, балдарын жакшы тарбияласа, такыр күйөөсү унчукпайт экен да. Анан бир алымга барып сурайт экен: "Мен Аллахтан такайт, ушу мен Аллах Таала мен күйөөм айтпай атат, мен ыраазы бейишке киришимди каалабайсыңбы?" деп Аллахка такай ушинтип ыйлайт экен. Анан алымга барып сурайт экен да: "Ушинтсем такыр күйөөм унчукпай атат, мен кантип билем ошонун ыраазы болгонун?" дегенде: "Сен бир абдан чоң ката кетириптирсиң" деп айтыптыр да. Мен даже намаздарымда ушинтип сурайм деп айтыптыр да. Сен намаздарыңда сен Аллах Тааланын ыраазычылыгын сурашың керек.
күйөөңдүн ыраазычылыгын. Эгер Аллах Таала ыраазы болгондо гана күйөөң сага ыраазы болот. Ошондо Аллах Тааланы ыраазы кылдырат деп айткан экен. Ошон үчүн кээде биз күйөөм ыраазы болсо экен дей берип Аллахты унутуп калабыз да, биздин биринчи Аллах Тааланын ыраазычылыгы. Если Аллах Таала ыраазы болгон болсо, анда Аллах Таала айттырат анын күйөөсүн. Аял бейишке кириш үчүн эң биринчи күйөөсүнүн ыраазычылыгы өйдө турабы же эне атасынын ыраазычылыгы өйдө турабы? Турмушка чыкканга чейин бул эненин ыраазычылыгы бул негиз. Башынан эгер эне наразы болсо, аял кишинен болобу же эркек баладан болобу, андан эч ким ыраазы боло албайт. Анан бул эч кимди ыраазы кыла албайт. Бул негиз да. Кыз бала турмушка чыга элек энесин ыраазы кылса, келечекте күйөөсүн дагы ыраазы кыла алат. Эгер кыз кезинде турмушка чыга электе энесин ыраазы кыла албаса, күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүн дагы ыраазы кылыш кыйыныраак болот да. Ошого өзү негизи шариатта болсо турмушка чыктыбы кыз, эми күйөөсүнүн ыраазычылыгы керек да. Эненин ыраазычылыгы ал негиз болуп кала берет дайым. Бул эмне үчүн энелердин таманынын астында бейиш эмне үчүн энелердин таманынын астына коюп койду дегенде, бул анткени аялдын эненин орду коомдо аябай чоң да. Ошол себептен биз аял заты, мисалы аял оңолсо коом оңолот дейт. Ар бир аял заты имандуу, салиха болуп, ошол өзүнүн мындай балдарга татыктуу тарбия берсе, албетте ал эненин таманынын астында, ал бала чоңойот, коомго аябай пайдасы тийгендик себептен эненин таманынын астында бейиш кылып койду да. Андан кийин дагы бир ушул күйөөсүн ыраазы кылуу жана аялдар кантип бейишке кирет деген Пайгамбар саллаллаху хадисине кошумчалай кетейин дедим элем. Пайгамбар саллаллаху айтканда, эгерде кайсы бир аял дейт 5 убак намазын окуса, Рамазан айында орозосун кармаса, жана ойноштук зина иштерди кылбаса, анан күйөөсүнө моюн сунуп, күйөөсү жок кезде анын мал мүлкүн сактаса дейт да. Ал аял бейиштин каалаган эшигинен кирсин депчи. Жогорудагы бул жерде Максат айдын суроосунан улам сизге суроо заткым келип атат. Баягы бейишке кирүү бул аялдар үчүн оңоюраак деп атпайбы? Бирок тозокто аялдар көбүрөөк деген экен. Себеби эмнеде? Эмне себептен бейиште эмес тозокто аял заты көбүрөөк болот? Аллах Таала бул аял затына бейишке кирүү үчүн көп эшиктер жаратып койду го, жеңил эшиктер жаратып койду го. Эмне үчүн алар бейиште эмес тозокто көбүрөөк болот дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Анткени бул аялдар көп каргайт, каргыш айтат. Өлүп кет, тигинтип кет, жок болуп кет же башка ушул сыяктуу. Тилинен таат дейсизби? Тилинен кетет да, көп каргайт. Экинчиси болсо якфурнан ашир деген. Бул күйөөсүнөн көргөн жакшылыктарды тез эле унутуп калат да. Күйөөсү мисалы үчүн өмүр бою ушул аялына жакшылык кылат, бардык нерсе менен камсыз кылат, кийим кечегин алып берет, тамак ашын алып берет, белектерди берет, тияка алып барат, тияка алып барат. Анан бир эле күнү бир эле жамандык же болсо бир ката кетирип койсо эле, сен өмүр бою ушундайсың. Эч качан сенден жакшылык көргөн эмесмиз. Дайым сен ушундайсың деп туруп баягы жакшылыкты баарын четке кагып салат да. Бул эки сыпат ушул аялдарда болгондугунан эркектерде азыраак болот да ушул нерсе. Ушул нерсе болгондуктан тозокко аялдар көбүрөөк кирип кетет да. Жакшы. Суроо бар экен. Айзат. Ассаламу алейкум. Мен бере турган суроом жана негизи айтат го миң уккандан бир көргөн деп. Анан ошондуктан жантан бери айтылып атат бейиш жөнүндө да. Ошон үчүн Аллах Таала ошо бейишти биз мисалы мусулмандар шарият жөнүндө, дин жөнүндө, ислам жөнүндө бейиш жөнүндө сүйлөгөндө сөзсүз түрдө далил катары мисалы пайгамбарыбыздын саллаллаху хадистерин жана Куранды мисалы далил катары кармайбыз да. Ошон үчүн бардыгына маалымат болуу үчүн ушул жана Куранда бейиш кайсыл аяттарда, кайсыл сүрөлөрдө сүрөттөлгөн жана мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзсүз түрдө аны мисалы ушу бейиш жөнүндө айтып атканда албетте Аллах Таалага бейишти көргөзгөн да пайгамбарыбызга. Ошон үчүн кайсыл окуяда ошо пайгамбарыбызга бейишти көргөзгөн жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Бир сүрө бар, ал жакта бейиш жөнүндө аябай көп айтылат. Ар-Рахман деген сүрөсүндө. Ошого ар бир мусулман ошол Ар-Рахман деген сүрөсүн бир катар карап чыксын. Бейишти аябай Аллах Таала кооздоп бизге сүрөттөп берген. Анан хадистерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп баяндап түшүндүрөт. Мисалы үчүн бейиш өзү биз жашай турган жер. Ал жактагы ар бир инсандын бир участогу болот. Бул дүйнөдө мисалы үчүн 4 соттук, 10 соттук же чоң бир участоктор болсо, акыретте дагы участок болот. Ар бирибиздин өзүбүздүн ишибизге жараша, амалыбызга жараша участок болот. Эң жакшылардын участогу аябай чоң болот, кенен болот. Эң жаман мусулмандыкы азыраак болот. Бирок ошо азыраак болгондагы
Хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, түшүндүрөт да, бир кишиге эң жаман мусулманга тозоктон эң акыркы чыгып туруп бейишке киргизилип жатканда сунушталат же болбосо ага айтылат да, эң бай адамдын жериндей сага жер берилет дегенде тиги мусулман ишенбей коет. Ошондо акыр барып туруп сага 10 эсе чоң дегенде тиги ишенет дагы кирет да. Ошол 10 эсе чоң дегенде бул ким? Эң бай мусулман же болбосо эң бай киши ким болгон жер жүзүндө? Бул Сулейман пайгамбар болгон экен да. Сулейман пайгамбар жер жүзү менен башкарган, жер жүзү аныкы болгон экен да. Жин шайтандарды башкарган, суу, шамалдарды баарын башкарган дагы. Ошондо эң жаман мусулманга бериле турган жер жүзүнөн 10 эсе чоң болот. Ал эми мен сиздер менен бир нече убакыттан кийин кезген, бизден алыстабаңыздар. Бейиштеги аялдардын жаш курагы канчада болот? Аялдардын жаш курагы кайра эле хадиске таянып айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахаба кемпир болуп калганда келип анан пайгамбар мен ушу бейишке киремби, мен ушундай деп өзүнүн иштерин айтып, ибадаттарын айтканда айтат да, бул пайгамбардын тамашасына да кирип кетет, тамашалап айтат да, жок сиз кирбейсиз дегенде аябай капа болуп карыган киши ушул кеткенде айтат, жок киресиң, бирок 18 жаш бойдон деп айтканда, ошого караганда биз ушундай жаш куракта кирет деп ойлойбуз. Бейиштеги аялдардын сулуулугу жөнүндө айтып өтүңүзчү. Бейиштеги аялдар үр кыздар дейт. Үр кыздардын сыртында 70 катар кийим кийсе дагы чучугу көрүнүп турат деп айтылат. Бирок бейишке кирген аялдар, алардан да мисалы үчүн биз бейиштеги азыр бейиште деп 4 аялды айттык го. Мына ошол аялдар андан дагы канчалаган эсе сулуу болуп көрүнүшөт экен. Катча энебиз, Асия энебиз, Мария энебиз, энелерибиз мына ошондой сулуу, эми өтө сулуу да, бул дүйнөдө болбогон сулуу болуп жашашат экен. Эгер аял бир себепсиз эле күйөөсүнөн талак сураса, бул бейиштин жытын жытабайт деген экен, ушунун маанисин бир аз түшүндүрөсүңүз. Ал талак сураш керек. Бул жакта хадисте айтылган бир себепсиз муктаждыксыз талак сураса бейиштин жытын сезбейт деген да. Эмнеге десе, кайра ошол баягы аял затынын бир сыпаты бар. Бул күйөөсүнүн жакшылыктарын унутуп калат да. Ушул себептен талак сурашы мүмкүн. А хадисте болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бейишке кирчү кишилерди айтат да. Ан-набию дейт. Пайгамбарлар бейишке кирет. Ан-набию фил жанна. Пайгамбар бейиште дейт. Ас-сиддиқу фил жанна. Чынчыл адамдар бейиште дейт. Аш-шахиду фил жанна, шейит болгондор бейиште дейт. Ва нисаукум мин ахлил жанна. Жана аялдарыңар дейт, кээ бир аялдарыңар бейиште дейт. Ал кайсы аял деп туруп мин ахлил жанна, ошол араңарда силердин аялдарыңар бар. Ошолордун кээ бирлери алар дагы бейишке кирет. Пайгамбарлар менен кошо, шейиттер менен, сыддыктар менен кошо алар дагы бейишке кирет. Кимдер десе, ал айтат ал-вадудул валуд дейт. Же болсо ал-валудул вадуд дейт. Бул бала төрөгөндү жакшы көргөн аял, экинчиси болсо ал-вадуд сүйгөндү билген аял, күйөөсүн сүйгөн аял. Анан түшүндүрмөлөп кайра чечмелеп берет да, кантип сүйгөндү билген аял ким десе, ал айтат, эгер күйөөсү менен ал урушуп калып, ачышып, күйөөсүнөн ал капа болсо, же болсо ал күйөөсүн капа кылган болсо, эки учурда дагы сүйгөндү билген аял эки учурда дагы эгер күйөөсүн ал капа кылган болсо, же күйөөсү андан капа, же болсо анын күйөөсү капа кылган болсо, үйүнө кирип туруп, бөлмөсүнө кирип туруп, эй күйөөм, сен менден ыраазы болмоюнча мен ушул жерден жылбайм деген аял, ал дагы ушул пайгамбарлар менен бирге бейиште болот деген да. Бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Бейиштеги аялдардын кызматчылары болгонбу дейт. Баягы хурайын деп коет, хур кыздар. Алар ошол бейиштеги аялдардын кызматчылары болот, жардамчылары болот. Андан сырткары периштелер болот. Андан сырткары каалагандагы кызматчыларын жаратып берет да Аллах Таала. Бейиш базары тууралуу айтып өтсөңүз дейт. Бейиш базары базар күнү болот экен. Ошо күнү кадимкидей базарга чыгып, аралап, өздөрүнүн ой пикирлерин айтышып, бири-бири менен ушундай сыр алышып, ушул өтүп кеткен бул дүйнө жөнүндө дагы сөз сүйлөшөт экен. Бейиш аялдарынын кийимдеринин сыпаты тууралуу айтып өтүңүзчү дейт.
бейиш аялдардын кийимдери эми бул жибектин дагы баягы хадистерде айтылат да, жибектин баягы эми бейиштеги жибек кандай болот, бияктагы эле жибектер кандай болуп атат, анан ошондой 70 катар болот экен кийимдеричи аялдардынчы. Ушундай 70 катар ар кандай, анан алар бактан түшөт экен. Ушундай деп бир хадис өткөнбүз да, бактан эле түшөт экен, кандай кааласаң. Бир сөзү бүткүчөктө экинчи кийим алмаштырат. Экинчи кийими. Анан тамак жесең дагы бир даам келгенчекте экинчи 70 даамды болот да. Эми ошон үчүн биздин акылыбыз жетпейт да. Анан кийимдери катар кийишет экен да. Анан еще тажы кийсе балдары андан бетер жакшы болот экен, алтындан тажы кийгизсе. Жаңа хурайындар жөнүндө мен ошол биринчи жолу Исламский университетке келип окуп атканда биринчи курста устаздар хурайындар жөнүндө айтып берди да. Анан ошол күйөөлөрүңөргө хурайындардан аялдары болот бейиште депчи. Сен кыздар кызганып кеттик. Эмнеге бизчи депчи? Эмнеге аларга хурайындар берилет да, биз каякта калабыз деген суроолор болуп. Анан ошондо айтышканда, что силер аябай жакшы амал кылып, күйөөңөрдү ыраазы кылып, салиха болуп, ошол Аллах Тааланын бейишине жетсеңер, силер ошол хурайындардын ханышасы болосуңар депчи. Дегенде Кудайга шүгүр деп анын өзү. Бирок бул бейиште кызгануу деген болбойт деп айтты. Бейиштеги үр кыздар дейт, сулуу кыздар, Жакут менен Маржан сыяктуу адам алардын бирөөсүн карап өзүнүн анын бетинен күзгүдөн көргөндө да тунугураак көрөт. Алардын беттеринин эң кичинекейи чыгыш менен батышты жарык кылат деген экен. Бул дагы бир нурдуу адам жөнүндө сөз кылып жатса керек. Кеп бул бейиш жөнүндө болуп аткандан кийин эми биздин милдетибиз ошол бейишке кандай жетиш керек. Кантип ошол бейиш деген Аллахтын берген ушул неаматтарын биз кантип алышыбыз керек. Бул дүйнөдө ошол бейиш деген оңой эле келе калчу нерсе эмес да. Андай болсо жүрүп эле бейишке кирип кетпейт. Демек биздин кыздарыбыз, келиндерибиз ушул бейишке кириш үчүн ушул Аллахтын 5 парсын аткарып колдон келген, мына кызым айткандай намаз окуп, орозосун кармап, ыплас нерселерден алыс болуп, күйөөсүнө моюн сунуп бейишке жеткенге ар бир мусулман кыздарыбыз, аял заты кирүүгө аракет кылышыңар керек. Аял затын элестетиш өзү. Ол биздин фантазиябызга байланыштуу нерсе экен да. Канчалык аны кооздоп элестетсең дагы андан да сулуу болот. Иншалла бул силер ушундай болосуңар да, Аллах Таала насип кылып, иншалла бейишке түшсөңөр. Бирок шарты бар да, ушундай сулуулукту Аллах Таала берет аял затына. Ушунчалык сулуу болот. Эркек киши өзүнүн аялына, мисалы үчүн бүгүнкү жер жүзүндө жашагандай, аял жаш кезинде сулуу болот, картайып баштаганда бир аз эмелер чыгып баштайт да. Бейиште болсо андай эмес, бейиште тетири. Күн өткөн сайын сулуулана берет да, аял заты. Күн өткөн сайын сулуулана берет. Эркек киши аялына карап туруп, ошол аялынын жүзүмдү бурбай эле коеюн деп туруп, ушул аялына карап эле рахаттанып жашай берет экен да. Башка жакка карабайт. Хур кыздар бул экинчи, үчүнчү сорттогу бир рахаттын түрлөрү болот да. Аял заты бул биринчи сорттогу эң сулуу. Эркектер фантазиясын иштесе эле бүттү да. Бейишке катуу аракеттерин жасайт. Анткени ушул жакта, ал жакта аябай сулуу, Аллах Таала өзү өзгөчө кылып жараткан аялдар бар да. Мисалы хур кыз, мисалы кызыбыз айткандай, хурайындар, алар күйөөлөрүнө, мисалы эркек балдар, эркек кишилерге ал аял болот. Бирок аял заты ал өзгөчө. Эмне үчүн аял затына башка мисалы үчүн кызматчылар жок деп суроо берсе, Аллах Таала Куранда айтат: "Инна анша'нахуна инша'a". Биз аял затын, бейиштеги аял затын бул дүйнөдөгүдөй эмес, аны башкача кылып жараттык дейт да. Эркектерди болсо башкача кылып жараткан эмес да. Аял затын башкача кылып жараттык дейт да. Бирок ошого шарты бар да. Аял заты жаратуучуга ишениш керек, жаратуучусуна баш ийиш керек. Аллахым, мен жараткан сенсин, мен сага гана ибадат кылам деп ушундай жүрөктөгү эң негизги бир фундамент менен жүрүш керек. Мисалы кыздын тили эмес, аяк кийими узун болуш керек деген сөз бар эмеспи? Азыр мисалы атеисттер айтат, силер ислам дини, силер аял кишини ушунчалык кордойсуңар дейт. Эмнеге десең, сен үйдөн чыгарбайсыңар. Сыртта аял киши ачык-чачык өзүнүн сулуулугун элге көрсөтүп жүрүш керек да деп айтышат. Бизде андай, динде андай эмес. Мисалы бир аалым өзүнүн кызыма насаат деген бир китебинде айтат, эгер кызым сага эшикти бирөө каккылап калды дейт, чык, сен карасаң эле баягы карачынан карасаң дейт, пайгамбарым турса эмне кылат элең дейт. Сен ачык-чачык жайылып турсаң дейт, ал пайгамбар сени көрүп эмне дейт дейт.
Анан ал айтат, барып сен кызым сен даярданасың дейт, жолуң кийинесиң, дагы какылап атат дейт, дагы чыксаң дейт, сен журналдарың турат дейт. Анан ага барып эми аны жок кылам деп кылсаң дейт, сен телефонуңда музыка менен звонок келип атат, аны өчүрөйүн деп сен карап эшикке чыксаң дейт, пайгамбарың кетип калса эмне кыласың сен дейт. Ушул эң өкүнүчтүү да. Анан аял киши бул ислам дининде бул эч кандай төмөн даражада эмес. Эмнеге десе, Куранда ар-rijal деген сүрө жок. Ан-ниса, аялдар деген сүрө бар. Ошол үчүн аялдар бул эң барктуу, эң бейишке болгон эң түрткү боло турган бир жол десем болот да. Анан сиздерге да бир суроо затым келип атат. Ушул жерден бейишке кириш үчүн кандай аракеттерди кылып жатасыздар бул жашоодо? Бейишке кириш үчүн эмне? Жанагы өкүмдөрдү, Аллахтын шарият өкүмдөрүн аткарышыбыз керек. Өзүбүздүн эң негизги, эң жогорку адеп акылак болуш керек. Шарият эрежелери көрсөткөндөй ошол адеп акылыкка жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө намаз окуп туруп кыялың жаман болсо, намаз окуп туруп бирөөгө орой мамиле жасасаң, намаз окуп туруп калп айтсаң, же ушундай нерселер жасасаң, сөзсүз түрдө бейиштик боло албайсың да. Демек, бейиштик болуш үчүн ошол бүткүл адеп акылагың жакшы болуш керек. Адеп акылак жакшы болсо, баардык ибадаттарың жакшы. Сиз кандай аракеттерди кылып атасыз? Биз ошо Аллах Тааланын берген билимин окуп атабыз. Бизде азыр көп эмелер болуп атпайбы, мына жолукчандар эле тинтип атпайбы, минтип атпайбы деп атат да. Ушуну бул билим экен балдарым. Анткени мисалы үчүн экономист болуш үчүн, юрист болуш үчүн элдер окуп атат да. Канчалаган акчаны берип окуп атат. А биз жакшы адам болуш үчүн, бейиштик болуш үчүн туулгандан өлгөнгө чейин оку деп айтканда, биз ошол оку бизде жок болуп калды ушундай эме замандын эсебинен. Бирок азыр окуш керек, жана аялдардын каршы чыгып атканы деле ошо окууну билбегендиктен, эшикке чыгабыз дегенде эле окууну билбегендиктен, илими бар адам эшикке чыккысы келбейт. Биз айласы жок, ушу сабакка барып келебиз да, ушу маршруткага түшкөндө мен тартынам, напримерчи. Жол салынган үйүндө эле отурушпайбы, өздөрү айтып коюшат депчи. Негизи аял кишиде ошондой ыйман келгенде ошентип өздөрү эле тартынып калат да. Ошон үчүн ушу балдарды дагы, кыздарды дагы окугула деп айтат элем, илим алгыла деп айтат элем. Илимсиз силер эч качан ыймандуу боло албайсыңар. Ошо илимди алганда дагы Аллах ошондо каалаганда берет экен. Илгери илим алып жүргөндө дагы Аллах Таала айткан да, мен каалаганыма берем депчи. Анан биз илимибиз жок болсо кантип алабыз ыймандычы? Ошондо Аллах Таала ыйманды бизге көп-көп түшүрөт. Көп-көп дуаларды кылабыз. Ошолорду биз ушу Аллах Тааладан суранып дуа кылып жүрөбүз. Ушу бизде илим алып атабыз. Алган илимибизди бир киши болсо дагы жеткирсек де, ушу силерге да бүгүн ушу даават иретинде ниетибизди түздөп келдик. Аллахтын ниетибизди кабыл кылсын. Биздин коомубуздагы айымдарды, аял затын жалпылап туруп, деги эле бейиштеги аялдар деген жана бейишке кириш үчүн кандай аракеттерди кылыш керек деген суроолордун тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр келиңиздер. Ыктыяр мырза, сизден баштайлы. Аллах Таала өзү ар бир нерсени жаратканда бир максат менен жаратат го. Ошол максатты эле иншалла ишке ашыра турган болсок, бактылуу болобуз, жер жүзүндө дагы акыретте бейиште болобуз да. Эми аял затына биз айта турган сөзүбүз, аял затын Аллах Таала эмне үчүн жараткан? Ошол максатты ишке ашырсын. Аллах Таала аял затын мисалы үчүн элди азгырыш үчүн жараткан эмес да. Эмне үчүн кээ бир аялдар мисалы үчүн өзүнүн ошол азгыруучу бир инсан катары жүрүшөт да. Мисалы үчүн ошол эле хижаб кийбей жүрсө, же кыска юбка же штандарды кийип жүрүшсө, азгырып атпайбы эркектерди? Ошондой жол менен ошол аялдар өздөрүн бакытсыздыкка түртүп атат да. Аллах Таала мисалы үчүн аял затына бактылуулукту берет. Аял затына бактылуулукту берет. Ошол бактылуулукту издеп жүргөн аялдардын баарына айтат элек, бизди жараткан ырыскыбызды бердиби? Жеткирип атабы? Жеткирип атат. Жанды бердиби? Берди. Кудай ушу акылды бердиби? Берди. Көз, кулак баарын бердиби? Кээ бирлер турмушка чыгардыбы? Чыгарды. Эми Аллах Таала ошол бардык нерсени берип туруп, бир эле негизги нерсе бар, бактылуулукту дагы берет Аллахтын колунда. Ошол бактылуулукту бериш үчүн аял заты Аллах Таалага бекем иман келтирсин, ишенсин, жүрөгүндө бекем иман болсун, жаратуучубуз жалгыз гана ибадатка ылайыктуу Кудайыбыз Аллах деп иман келтирсин. Экинчиси болсо аял затыбыз эне катары келечекте мисалы үчүн эне боло турган ошол кыздарын тарбияласын. Бүгүнкү күндөгү болсо аялдар күйөөлөрүнө баш ийсин, кулак салырсын, ыраазы кылырсын күйөөлөрүн. Ошондо баардык бактылуулукту ошондо көрөт да. Анткени мисалы үчүн бүгүнкү күндө бирөөгө күйөө болуп туруп, бирок күйөөсүнүн ыраазычылыгын эмес, туугандарынын ыраазычылыгын издеп жүргөндөр.
же болбосо досторунун ыраазычылыгын издеп жүргөндөр, досторум эмне дейт, туугандарым эмне дейт, көчөдөгүлөр эмне дейт деп жүргөн аялдар бар да. Ошолор өзүнүн бакытын кыйып аткандар. Күйөөм менден ыраазы болсун, ошол мага жетет деп жүрүшсүн. Хижапты кийсин. Хижап кийгенде Аллах таала аны сулуураак кылат да кызды. Хижап кийбей жүрсө бардык кемчиликтерин көрүнүп калат да. Ал бүгүнкү күндө болсо эркектер биринчи болуп туруп ушул сулуулугуна карап жүрүшөт да көптөрү. Бул ката албетте, бирок аялдар дагы ошого өздөрү түртүп атат да. Мен бардык кемчиликтеримди көрсүн дагы, андан менден качсын деген эле сыяктуу болуп атат да. Хижап кийсе эле Аллах таала ага кооздуктун үстүнө дагы кооздук кошуп берет да. Хижап кийсин дагы 5 убакыт намазын окурсун, дуа кылырсын, Аллах тааладан чын жүрөгүнөн сурасын. Мен да Аллах тааладан сурайм, ар бирибизге ушул жерде отурган жана угуп көргөндөргө Аллах таалам баарыбызга бейишти насип кылып, тозоготунан өзү сактаган болсун. Келиңиз. Баардык ушу аял затына иман берсин. Биздин коомубузду жылдыра турган аялдар, коомду оңдой турган да аялдар, себеп дегенде аял эне, аял тарбиячы, аял коомдо чоң күч дегендей, бардык аялдарга тилерим иман, жакшылык, өлкөбүздө тынччылык, ушул ислам динине күч кубат берип, Аллах таалам ушул биздин урпактарыбызга, үйрөн бутактарыбызга, могу балдарыбызга, кыздарыбызга иман берсин деп. Мен айтарым да ошол, ыйман жолун окугула. Мен бардык жаштарга, даже энелерге, бизге караган болсо дагы окуш үчүн эч качан кеч эмес. Анткени өлөбүз баарыбыз тең, ошол өлүмүбүздү дагы ошо астында тууралап алыш үчүн ошо илим керек да. Ошон үчүн окугула деп айтат элем. Азыр мына Кудайга шүгүр, бардык жерде окуу жайлар ачылып атат, бардыгы бекер окутуп атат. Бизде ушундай сонун аалымдар, мугалимдер, жакшынакай устаз кыздар, биз ошолорду көрүп, жаш болсом ушундай болуп элем деп биз суктанган кыздар, мугалим кыздар бар азырчы. Ушундай сонун болуп сабак берип атышат, анан окугула деп айтат элем, илим алгыла. Рахмат. Али Разиаллаху анхунун жакшы сөзү бар го, эркектин кызганганы бейиштин гүлдөткөнү депчи. Ошого бул эркектин кызганганы кандай десе, качан бир колунан кармап, аялын колунан кармаса, кармоо мен кызганып атам деш эмес, аны хиджаб кийгизип, ошол өзүнүн сулуулугун өзүнө гана арнаткан эркек болсо ошондой айтылат. Бирок пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы айтат, бул аялдар шайтандын бир эмеси, жип сыягуу дейт да. Мисалы Адам алейхиссаламды шайтан өзү азгыра алган эмес да, аял аркылуу азгырган. Ошол үчүн аялдарга айтуучу нерсе бул сулуулугуңуздарды эч качан адашууга эмес, адаштырууга эмес, азгырганга эмес, ошо күйөөңүздөрдүн ыраазычылыгына арнаңыздар демекчи. Мисалы мага ошо нервный ушунчалык күйөө болсо дагы, мисалы жакшы тамак менен тосуп алса дагы, ал эме дейт го, күйөөнүн ыраазы болушу же мындай жинин кетүүсүнүн бир себеби ошо ашказан дейт го. Ошол сыяктуу азыр бизде менин оюмча мындай курстарды ачыш керек да аялдар үчүнчү. Мисалы тамак сыяктуу, мисалы Жети областын ар кандай тамактар бар да. Ошолорду үйрөтүү боюнча кыздарды ошондой жактан үйрөтсө жакшы болот деп ойлойм да. Чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндөгү бейиштеги аялзат деген теманын үстүндө талкуу кылдык. Андыктан ар бир мен мусулманмын деген аялзатына бейишке кирүүгө Аллах таала насип кылсын. Ушуну менен көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.